Аны айтасың анан кийин. Мен жөн айдабыр Жээнбеков деп даярданып бергенсиң. Чык бар. Siz ақтанбаңыз, siz doğru emес kıldınız. Üçöң тең маселеңе коюшка түшкүлө üçöң тең. Алмаштырайлы барыңарды. Сизге көрсөтөбүз азыр. Siz түшүңүз дайым ушундай регламент. Бұл не деген сөз? Мен түшүнбөйм, урматтуу төраға. Сиз азыр алып баруучу катары айтышыңыз керек. Абдин мырза, сиз сөзсүздү түшүнүп алып туруп сүйлөңүз деп. Сиз сөздү мына 120 депутаттын көзүнчө башка жака оодарып жала кылбаңыз деп айтышыңыз керек да. Урматтуу төрага эмне кылып отурасыз сиз бул жерде? Депутаттын ар намысына сөз келе турган сөз айтып атат бул жерде. Сиз мени коргошуңуз керек азыр. Сиз 8 жылдан бери отурасың. Одумаров 5 ай иштеп тур. 8 жылдан бери. Бетиңерге ушунчалык 8 жылдан бери кайда отурат? 10 жылдан бери СДПК башкарып атасың. Токтокла жыйындай. Мынакей бир суроого жооп бере алганыңар жок конкретно. Кудай кааласа деп. Аракет кылып атабыз биз. Качан каалайт? Сиз айтсаңыз да ушундай иштеп алып бек. Иштеп атабыз биз. Жанар Кубанычбекович, бул жерде мен түшүнүп атам. Азаттык эл арасында кадыр баркы бар, массалык маалымат каражат. Бирок ошол эле учурда мына бул жерге бизге колубузга түшкөн атайын расмий өкүлдөн каттоодон өткөн печати коюлган документти четке кагып, мына Азаттык мындай деп айтты деп, эгерде аякка басым жасап, ошого ишене турган болсок, анда мен ойлойм, бизде укуктук коомду курууга эч кандай шарт болбой калат да. Мен ачык эле айтайын. Бирок силер азыр бүгүн парламенттин депутатысызбы? Депутат болуп отурасыз. Элдин кызматында туруп атасыз. Ошондуктан өткөн кеткен заманды унутуп, өткөн кеткен заманды унутуп. Азыр калыс болуңуз. Калыс болуңуз. Өтүнүш. Мен күнөөнүп аткан жокмун. Сиз бир аз эмоцияга калтырып атасыз. Экинчиден, мен маалымат интернетке чыккан маалыматты бүтүндөй кыргыз эли көрдү. Ошонун бир окурманы катары мен сизге депутат катары ушул жерде чыккан маалыматты айттым. Эч кандай провокация болгон жок. Экинчиден, менин калыстыгым боюнча көчөдө күнүнө. Я считаю, что все уголовные дела открытые при президенте Алмазе Атамбаеве, все правильно были открыты. И зря, что очень многих вообще выпустили. Нужно было до конца отсидеть весь срок. Но почему всегда из ДПК кого там наших представителей не посадили сегодня в СИЗО ГКНБ сидят? Мы нигде не поднимаем этот шум, эти рисовки. Мы молча ждем решения следствия. И постоянно не держим страну в напряжении, показывая, какие вы герои, а все остальные прям я не знаю кто. Поэтому не надо атамекен из себя строить. Самых больших борцов за свободу. Рахмат, Алтынч микрофон. Урматтуу депутаттар, мен Ирина Юрьевнага жооп берип коеюн. Негизи эле ушул аял кишилер менен айтышканды жаман көрөм да, бирок кайта эле атамекен дегенде реплика айтып коеюн. Ирина Юрьевна ушул өткөн акыркы 2 жылда мамлекетте кандай гана улуттун кызыкчылыгына, мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө болуп аткан маселе көтөрүп атканда, ар дайым ушу экинчи микрофонго чыгып алып, мындай бир жаңжал чыгарат да. Ушул сиздей депутаттардын айынан, ушу акыркы жылдарда бийлик жолдон адашкан. Алдагантип мындай жасакерленип, адилеттикти көрмөксөн болмуш болуп, ак караны ажырата албаган эл өкүлдөрү бул уят эле. Ошондуктан сиз калыс болсоңуз, керек болсо биринчи сиз айтышыңыз керек болчу. Келсин ушу жерге деп. Анан жөн эле тиги аларды жактай бербей. Уят да ушу. Анан сиздин жообуңуздун кереги да жок азыр. Же паренный суз жок, иче турган суз жок. Жатып көрсү бар, стройкада иштеп көр. Ана кантип дедим бара өкмөткө. Кыла турайсыз акыбалында ке, өзү билбейт отурат. Өзү билбей отурасың. Айда берсем азыр жумушта. Айда берсем. Аны айтасың анан кийин. Мен жөн айдабыр Жээнбеков деп. Качан баштай турганыңды сурап, өзүңүн укустардан, областтардан сурап, ош област чакырып, звонок этип коюп келбейсиң жок деген. Качан баштайсың? Эмне болду да сурап койбойсуңбу? Келерде берди. Өзүңдү чалбайсыңбы? Өзүң структураңа. Сурабайсың балалардан. Эмне болду деп. Чешке бар. Кебетебиз бизне. Курат суу бере турган, кура тургандар акыбалын билбейсиң өзүң. Уялбайсыңбы? Чоң жыйынга премьер-министрасы келип атасың. Дәрмен. Сурмашин шарип кечирип сурайм, дайырданган болчу. Тизме боюнча биз сунуш бергенбиз. Бизге токтот, өчүр.
değerlenip kelgensin. Çık bar. Ушундай жала менен жүргөндөрдүн баары жакшы болбой атат. Бул жерде Илим мырза да баягы айтты эле, мен кыйналып атам. Түнкү 3-кө чейин байкуш кыйналып жүрүп, аягым мына аварияга кабылыптыр да. Баягы күнү айтты эле, абдан кыйналып атам, жүрөгүм кыйналып. Илим мырзага баарыбыз тең азыр Кудайдан тилеп, ошо ден соолугун тилейли. Бирөөнүн өлүмүн тилегече өзүң ден соолугун тиле дейт кыргызда. Ошондуктан урматтуу депутат, ушул жерден мен дагы бир айтып кетет элем, Илимге ден соолук тилеп, колдон келишинче Кудайга тилек кылайлы. Процедуралык маселе боюнча 6-чы микрофон боюнча. Сөз бериңиз. Siz meni düşünme kaldınız orada. Siz Kırgızca öğrenip alınız Adil Mırza. Adil Mırza. Men ayda otam. Sizler kıynap жүргөндөн ар bir жумушту кылдырып, ал ушул жерде айтты деп атам. Ал менин жүрөгүм кыйналып атат. Бул айтат, муну айт. Бул айтат, муну айт. Баарыңарды сиз сөзүңүздөн момунтуп атат. Бирөөнүн өлүмүн тилегенче өзүң өмүрүн тиле деп. Демек siz айткыңыз келип атат да, мен Илим Мырзанын өлүмүн тилеп атырмынбы? Сиз түшүнөсүзбү сөзгө? Же баягы арыңге жала жаап жүрүп көнүп калдыңарбы азыр мына? Ушул 120 депутат отурса да кое туруңуз. Депутаттын ар намысына сөз келе турган сөз айтып атат бул жерде. Сиз мени коргошуңуз керек азыр. Сиз мага менин сөзүмдү башкача кылып айтасыз. Сиз айтсаңыз, арыдан бери алып барың сөзүңүз, жантан бери кыйкырып атасыз. Бул эмне деген сөз? Мен түшүнбөйм, урматтуу төрага. Сиз азыр алып баруучу катары айтышыңыз керек. Абдин Мырза, сиз сөзүңүздү түшүнүп алып туруп сүйлөңүз деп. Siz sözdü, munu 120 deputattın gözünce başka jaka oğdarıp jala kılbanız деп айтышыңыз керек да. Урматтуу төрага эмне кылып отурасыз сиз бул жерде? Урматтуу Садык Серияс, мен дагы ушул Абдил Мырзага окшоп түшүндүм сиздин сөзүңүздү. Мен сизди күнөөлөйм. Себеп дегенде сиз туура эмес добушка койдуңуз. Өз убагында койсоңуз туура болмок. Кайсыны туура эмес добушка койдум, айтсаңыз далилдеп. Эмне боюнча туура эмес? Маселе талкуу баштала элек коюп атасыз. Ага чейинки процедурлуу маселелерди карап Күн тартип талкуу башталганда добуш кандай беребиз, ошол мезгилде беришибиз керек. Процедура ошондой. Өмүр бою ушинтип иштеп келатабыз. Мен мына 10 жылдан ашык ушул палатада отурам депутат болуп. Азыр бияктан чыгып регламент жакшы окуп алып анан кийин үйрөткүлө чыгып алып дизимный болбой. Бир экөөң. Туура эмес. Siz şaşıp koydunuz degende siz daha uşuna şaşılıp ketildi деп эле кайра мынаны узартып ушул тема ушул маселени азыр добушка коем анда уланттык десеңиз анда дагы башкача болмок. Анда макул демекпиз. Siz актанбаңыз. Siz туура эмес кылдыңыз. Эгер ушундай кыла берсеңиз, мына сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюшка түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Siz түшкүлө деп антип айткан укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар менин. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз белгилер түшкүлө дегенде. Нида бере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, эмне сизге? Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламент беле бул жер. Кыйкырбаңыз Дасан Атыбек. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз азыр. Кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз. Кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрүп эле коюңуз. Сиздин түшүнүүңүз мага кереги жок бул жерге. Эми добуш берелик, биздин пикирибизди жарым саат угуп коюп кетет эми. 5-6 лидер жарым саат сөз сүйлөйт. Бар деп айтышкан үчүн биз жана Кылыш, бизде саат 2'de мен жыйыным бар. Мен регламент боюнча жыйыныңыз 2 saatка даярданып келгенбиз, регламент боюнча. 2'de жыйыныбыз бар, мен катыша албайбыз биз. Бул көп кетет. Чынып акынч, ким менен жыйыныңыз бар? Эмне деген? Я. Кандай жыйыныңыз бар? Мен 3 жыйыным бар. Я. 3 жыйыным бар. Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде. Эмнеге мен токтотуш керек койгон премьер-министр? Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Мен сүйлөйм, ошондо эл да билет, отставкага кетиш, өзүңөр да билесиңер. Жыйыным бар деп. Эмне кыласыңар дейм? Бир маселени чечпесеңер, Кудай буйруса деп отурасыңар. Бир маселени чечкениңер жок. И бул жерден келип алып токтоткула жыйынды андай. Biz çeşip atağız, ömrü çekiyoruz. Mesela çeşip atağız, hareket kılıp atağız, hükümet işte atağız. Anda gel uğuk kıla. Siz aytsanız da işte ettesin de, işte kalavur. Men azır aytam. Görünüz gelmese, kalkanı görüp atat. Anake, bir soruğa cevap vere alğanlar yok konkretne. Kuda kalasa dep. Hareket kılıp atağız biz. Kaçan kalaydı? Siz aytsanız da işte kalıp hükümet, işte atağız biz.
Колубуздан келгенди кылып атабыз. Колуңардан эч нерсе келбейт деп. Демек колуңардан эч нерсе келбейт. Сиздин чогуңуз менен өкмөт чогуш атмен кылбайм мен. Өтөм өкмөт чогуш. Өкмөт чогуш өтөм мен. Эмнеге сиз айткан токтоп коюш менен мен. Урматтуу депутат, урматтуу премьер-министр, келгиле бул маселени мындай ирети менен регламентке карата алып барып атабыз, ошону эле уланта берели. Эгерде азыр мынакей албетте бири-бирибизге мындай чебердеп, этиканы сактап, пикир айталы, бири-бирибиз жөнүндө пикирлерди албетте. Жақшылық ұлат екен микрофон істелі. Жа, 25 секундыңыз қалған, ошанды үлгеріп бітіріп қойыңыз. Қош қойғала 30 секунд. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен 30-га жакын өкмөттү көрдүм. Сиз да аларды билесиз. Мен жалган айтсам оңдоп коесуз. Парламент чечим чыгарса, жыйналышымды токтотуп угам жарым саат деп айтыш керек. Мен парламент чечим чыгарса лидерлерге жарым саат убакыт берип угуп кетсин дейм. Жок, менин кол алдындагылар мен Üçüncü mikrofon. Ölmekçi kesüç. Buna reglamент boyunca biz geldik. Uğup durgulan beni. Ökmettük saat dedi. Reglamент 1 saat. Eğer de uzatsanız daha bir uzatasın reglamент. 2 saat. Biz 2 saat eski kaldık dağı. Buna 11.45'te gezecek. 1.15'te bitiyoruz. Sooronbay Şaripovich. Biz çütönki cigin koyup koyduk o şöyle eski kaldık. Sooronbay Şaripovich. Sooronbay Şaripovich. Onu reglamент boyunca biz işte otağız. Reglamент boyunca men barыңыздарга айтып берип атам. Ошо Адилеттүүлүк үчүн сөз келиштирип эле куюлуштуруп айта берсе, ал сөздүн мааниси керек. Түйүндөчү куюлуштуруп айткан болсо кыргызга эч ким жетпейт. Бирок мааниси жок, тузу жок сөз. Ошол парламентте ушундайлар отурган, тигилер отурган, фамилиясы менен айтканды үйрөнүш керек. Момундай болуп, каймана түрдө айтып, биринин бетин бирин жаап отуруп, ошол күнгө жеттик. Бул бир. Экинчиден, ошол көз карама болуп, көз каранды болгон үчүн Мадумаров ошол жерден кетти. Кудайга шүгүр 5 ай иштеген экен. 8 жылдан бери отурасыңар. Мадумаров 5 ай иштептир. 8 жылдан бери? Бетиңерге ушунчалык 8 жылдан бери кайда отурат экенсиз? 10-жылдан бери СДПК башкарып атасыңар. 10-жылдан бери. Мадумаров 5 ай отуруптур. Ошону бетиңерге жаап алгыла. Жетпей калса башка жериңерге жаап алгыла. Бул мына эч бир жерде иштеген эмессиңер да. Караса, тап этип эле 10-жылдан кийин министр. Министрге чейин кайда жүрдүңөр? Эмне кылып жүрдүңөр? Тажрыйба жок да. Эч кандай мамлекеттик түзүлүш жөнүндө тажрыйбаңар жок. Сизде бар беле? Аллага 1000 мерте шүгүр. Мен момдойумдан баштап өсүп келетем. Каякта? Момда баштап өсүп келетем. Иштеген эмессиз, сиздер Министрликтен баштап өсүп келетем мен. Министрдин жардамчысы кезинен баштап өсүп келетем. Жардамчысы. Силерге окшоп төп этип түшкөндө эле Кудай берди деп министрдин креслосуна отуруп калган жерим жок. Бир күн мамлекеттик кызматта иштебей туруп кызматка коесуңар. Түшүнүгү да жок кээ бир кызматкерлериңердин. Экинчиден, Мадумаров, силер какшап, силер зардап жүргөн заманды 14 жыл Астара Кайыш менен, андан кийин 3 жыл Бакиев менен, андан кийин Отунбаева менен, андан кийин 6 жыл Атамбаев менен түздөн түз күрөшүп келаткан азамат деп ойлойсуз. Тапкан ошол да. Сиз иштегенсиз. Мен иштегенди, мен жазганчалык мыйзамды жазыш үчүн иним дагы саат 4 чакырылыш келиш керек. Жөн эле бакылда отура берген менен мыйзам Ага, сөз берип койсуңбу? Бул мен жана сөзүмдү бере албады. Эми азыр айтып коеюн да. Айтып атпайбы, мен 5 жыл иштеп, анан спикерликтер ошолордундай кармакчы отуруп анан өз ыктыяры менен кеткемдечи. 5 ай. 5 ай. Эми 5 ай иштесип, 6 ай иштесип айырмасы жок. Бирок жаңгак чыры менен байланыштуу чатак менен кеткенсиз да сиз. Аны элдин баары билет да. 40 миллион сомго жогорку кеңеш үчүн жаңгак менен жабдыйын деп. Ошону менен Садыркулов менен каршы чыгып, анан кийин ошол кезде сизди ак жолчулар да коргой койгон да. Колдобой койгон да. Барекелде, себеп эмне үчүн? Коргойгон сизди ошондо. Себеп эмне үчүн? СДПК коргойгон. Билесизби эмне үчүн? Эмне үчүн? Бул жок, кое туруңуз. Анан айтып атпайсызбы? Каяктан баяктан келип калды деп. Сиз деле Бакиевдин убагында жанагы
вице премьер болду. Андан кийин мамлекеттик катчы болду. Анан кийин коопсуздук кеңесинин катчысы болду. Коопсуздук кеңесинин катчысы болуп келгениңизди биз жакшы билебиз да. Кандайча келгениңизди ошол кезде жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп турган Кылгара Кабилова мен күнү бүгүнкүдөй эсимде да. Ал сизге барып айтат, жанагы Максимден мени сөктү деп. Анан сиз аны Үсен Сыдыковдун кабинетине эшитип барасыз. Исмаил Исаковду алып келесиз. Исмаил Исаков айтып коюп, Бакиевке жаман көрүп, аны кетирди эле, шарт ордуна барып алдыңыз. Кече сенин партияңдын төрагасы айтты да, калп айткан өзүнүн бир тууганын этин жегенмин. Этин жебечи айтты. Мен калп айтып аткан жок. Мен чындап атам. Жок, эми айттыңызчы мени. Аргументиңиз барбы айтыңыз. Мындай айтам да. Міне, жаңгак чырына башка чыр менен кеттиңиз. Кулак. жекеге өтпөй Көз менен көргөн. Жай бул айтып атпайбы? Асмандан түшүп калган деп. Жабыл каяктан түшкөн? Көз менен мамлекеттик кызматта иштеди эле. Көз менен көргөндө кулак каккан жеңиптир дейт да. Эми маданиятын билем мен. Маданият министрине барып алып, Калый Молдобасановдун жекеге өтпөсөк. Эскерүү кечесинде көрүп коелу десе, бул киши айтыптыр да жанагы аксакалдарга. Калый Молдобасановдун өзү келсин, мен сүйлөшөм анын. А кишини өтүп кеткен канча жыл. Тауып бериңиз ошол кишини айткан кишини. Калый Молдобасанов мен сизге жекеге өтпөңүздөр. далилдеп бербесеңиз, эртең мен сен да далилдеп бересиз. Сен ким айткан? Сени Мирбек бул киши азыр тааныйсыңбы? Буну мурун качан көрдүм десе, тааныбайм дейт. Тааныбайм дейт. А мен бир нерсени айтып коеюн. Сиз биринчи жолу ушул киши менен айтышкансыз. Таласка барганда, ак жолду жетектеп барганда, сен суроо бергенде, эл ызы чуу болуп кетип, свет өчүп калып кулуптан чыгып кеткенде ушул киши болчу. Ошондо сен жаңы гана журналистик катап таштагансың. Мирлан мырза. Мен ошону айтам да, жанагы маданиятсыз киши менен айтышсам, өзүңдүн гана абириң кетет да. Мындай бир ажылдактын дагы бир чеги болуш керек да. Тилекке каршы эми көкүрөгүндө Кыргыз Республикасынын желеги болгон төш белгини тагып алып, момунчалык деңгээлге түшпөш керек. Болгондо дагы эски маданият министри. Бардык нерсе аргумент керек.